Демилге эмгек натыйжа. Салам достор, билип койду долбоордун кезектеги чыгарылышы дагы да сиздер үчүн кызыктуу суроолорду түзүп, Борбор шаарыбыздын көчөлөрүнө чыктык. Кызыктуу жооптор болот, кызыктуу суроолор болот. Бизден алыстабай туруңуздар. Алдыңкы мүнөттөрдө көрөсүздөр. Сиздер даяр болсоңуздар, биз баштадык. Лувр пирамидасы каякта жайгашкан? Лувр в Египте. В Египте находится пирамида Хеопса. Стеклянная пирамида. Рим. Францияда. Азаматсың, Францияда, Борбор шаары, Парижде жайгашкан. Билбейт экенмин. Европа өлкөлөрүндө эстеп көрүңүз. Стеклянная пирамида. Европа. Я не знаю точно, в общем. Город любви. Италия. Париж. Парижде жайгашкан, азаматсыз. Париж. Азаматсың, башкача аталышы стеклянная пирамида деп коет. Лувр пирамидасы. Андай пирамиданы биринчи жолу Египетте. Египеттеги ал Хеопстун пирамидасы, ал Луврдун пирамидасы бул стеклянный пирамида деп да айтып коюшат аны. Айнектен жасалган. Европа өлкөлөрүндө көрдүң беле? Жок. Францияда жайгашкан экен, Парижде. Билип жүрөсүз мындан кийин? Не знаю. Европа өлкөлөрүндө В Италии. сүйүүнүн шаары да деп коет ал шаарда. Италия? Франция. Эйфель мунарасы да жайгашкан ал жакта. Забыл, серьезно. Вот, Францияда жайгашкан экен. Лувр пирамидасы. Лувр. Жок, аны билбейт экенмин. Стеклянная пирамида деп да айтып коет аны. Европа өлкөлөрүндө. Эмеде болуш керек, Францияда болуш керек. Францияда, Борбор шаары, Парижде. Азаматсың, Парижде жайгашкан. Барсбек Каган кимдердин башчысы болгон? Барсбек Каган. Барсбек Каган. Тоже не помню. Ал кыргыздардын башчысы болгон, ошол кайсыл жактагы кыргыздардын? Барсбек. Сейчас. Барсбек каяктыкы эле? Не помню тоже. Вообще не помню. Кыргыздар, да? Кайсы кыргыздарды башкарган? Анысын точно билбейт экен. Кайсы кыргыздарды? Башында кайсыл жакта жашаган эле? Азаматсың, Эйнсели кыргыздарды башкарган. Барсбек Каган. Кеми он правил? Южная сторона, да, вот получается. Эйнсели кыргыздарды башкарган экен, билет белеңиз? Окугам бирок унутуп калдым. Барсбек Каган. Кимдерди башкарган ал? Кыргыз каганатынбы? О кыргыздарды башкарган, ошо кайсыл жактагы кыргыздарды башкарган? Негизи кыргыздар мурда кайсыл жакта болгон? Алтайдабы? Бир аз Мен тарыхтан жокмун кичине. Эйнсели кыргыздардын башчысы болгон. Кыргыздардын. Ошо кайсыл жактагы кыргыздардын? Кыргыздар Энесай. Азаматсың, Эйнсели кыргыздардын башчысы болгон, э? Сейчас вспомнить не могу. Ал негизи кыргыздарды башкарган билебиз, э? Ошо кайсыл жактагы Енисей. Азаматсың, туура Эйнсели кыргыздарды башкарган. Кыргыз, Энисели кыргыздарды? Азаматсың, красавчик. Амоним деген эмне? Амоним — это типа антоним, амоним. Это похожие слова. Они похожи по смыслу, но по-разному пишутся, так? Наоборот айтып койдуңуз. Наоборот, да, тогда наоборот. Это разные слова. Это похожие слова, но смысл разный, да? Да, смыслы разные. Да. Жазылышы бирдей, бирок мааниси башка. Маниси башка. Азаматсыз, туура. Амоним деген одинаковый по правописанию, одинаково пишется, но значение другое, да? Амоним жазылышы окшош, бирок түшүндүрмө боюнча эки башка маанини берген сөздөр амоним. Амоним? Синоним, антоним. Я билбейм. Антоним ал карама каршы сөздөр болуп кетет, амоним
Өзүңне карап атасың. Эми кийинки суроону даярдап турайын да. Ол суроону алып салачы башка берчи. Ал жазылышы бирдей, бирок мааниси башка сөздөр экен. Амоним деп окуп экен бе? Ооба, мисалы ат. Бирөөнүн ат, адамдын аты же жаныбар ат. Бұл сөздің қарама-қаршысы. Ал антоним болуп калат. Синоним, амоним деген бұл сөздердің эми. Эмнеси болушу мүмкүн? Ол сөздердің азыр. Алардын бир нерсеси окшош да, ошо эмнеси окшош болушу мүмкүн? Олардың айтылыштары окшош. Жок. Амоним, блин. Ошо эсте жок болот чот. Жазылышы. Жазылышы? Негизи жазылыш боюнча да ал. Ошондо эсимде жок беке. Жазылышы бирдей, бирок мааниси ар башка сөздөр. Амоним бири-бирине карама-каршы сөздөр. Ал антоним болуп калат. Анда окшош бул. Эмнеси окшош болушу мүмкүн? Кандай десем, орто даярдыкта жакшы эле ошону окудум элем. Ортодон канча балл алдың эле? Ортодан аны айта албайм. 87, 72. Жок, Мишел университетке өткөм да. Красавчик. Демек амоним деген эмне экен? Амоним. Бири-бирине мындай окшош сөздөр болуш керек. Окшош сөздөр ошо кандай окшош болушу мүмкүн алар? Мисалы чал десең. Мисалы ошондой да. Чал бул кары чал, анан кийин телефон чал. Ошол сыяктуу сөздөр. Демек жазылышы бирдей, бирок мааниси башка сөздөр. Ошондой ооба. Азаматсың, туура. Кандай сызыктар кесилишпейт? Кандай сызыктар кесилишпейт? Параллель. Азаматсыз, туура. Параллель сызыктар кесилишпейт. Параллельный. Азаматсың. Параллель. Азаматсыз. Параллель сызыктар кесилишпейт, э? Кыргызча кандай окуп атышсың? Уда кеткен сызыктар. Удалаш кеткен. Қандай сызықтар кесілішпейді? Бір uzun сызық кесілішпейді. Сызык кайсыл учурда кесилишпейт? Uzun сызық кесілішпейді. Дем кайсыл учурда uzun сызық өзі Эмне болгондо кесилишпейт? Uzun сызық эми uzundan кетет да, ошол үчүн кесилишпейт. Кайсыл жака кетет? Ал эми багытталган жагынан өзүнүн багытталган жагына кетет да эми. Тактап келгенде түз параллель сызыктар кесилишпейт экен. Перпендикуляр. Горизонталь. Жок. Вспомни. Чогуу удалаш кеткен сызыктарды эмне дейбиз? Кандай сызыктар дейбиз? Сейчас эсте болбойт да ошонусун. Параллель сызыктар кесилишпейт. Параллель. Түз сызык. Жок. Түз сызык, туура. Ошо ал кайсыл учурда кесилишпейт? Эмне болгондо? Аны айтыш кыйын экен. Оор маселе экен, кийинки суроо, э? Так, мындан кийин билип жүрөбүз. Параллель сызыктар кесилишпейт экен. Ооба. Инициатива, эмгек, результат. Чыңгызхан менен Ормонхан кайсыл жакта жана эмне талашып салышкан? Чыңгызхан менен Ормонхан. Чыңгызхан и Ормонхан алар анда не помню. Кайсыл жерде талашу? За что они боролись? За территорию? Ну, какую территорию? Именно. Средняя Азия. Чингисхан и Ормонхан, да? Білбейткем. Подсказку можно вообще? За что они дрались? Вот. Что поспособствовало их битве? Не болушу мүмкүн? Эмне талашышы мүмкүн? Орто кылымдарда Это бабалар жер талашып эле уруш келген го вообще, на самом деле. Мне кажется, ошол эле. Саллашкан эмес го дейм. себеп? Экөө эки башка кылымда эмеспи? Азаматсың, туура. Чыңгызхан менен Ормонхан Алар эмне талашышы мүмкүн? алар жер талашышы мүмкүн. Кайсыл жерлерди талашкан? Ормонхан кайсыл жерлерди точно жерин билбейт экенбиз.
Жок. Чүй тараптуу же Ош, Баткен, Жалал-Абад, Талас, Нарын, Ысык-Көл. Ошо кайсыл жерди талашышы мүмкүн? Нурмахан. Кыргызстанды талашы мүмкүн. Алар талашкан эмес болуш керек эле. Себеп? Экөө эки башка эмеде кылымда болгон. Азаматсың, туура. Чыңгыз хан менен Орман хан. Ал экөөнүн эмеси башка да doğru. Азаматсың, туура. Алар экөө башка кылымдарда жашаган, э? Ооба. Кайсы жандык так уруктабайт? Кайсыл жандык так уруктабайт? Животное. Кит. Ал кичинекей эле жаныбар. Аябай эмгекчил жаныбар. Кумурска. Азаматсың, кумурска так уруктабайт экен. Кумурска? Азаматсыз, туура, кумурска так уруктабайт. Я слышала это. Сиз ал жаныбарды көргөнсүз, билип эле жүрөсүз. Азаматсыз, кумурска так уруктабайт. Так уруктабайт, э? Так уруктабайт. Жарганат уктайт. Так уруктаган жандык. Логикабы бул? Логика эмес, чындык эле факт. Кайсы жандык уктабайт болду экен? Ал кичинекей эмгекчил жаныбар. Кумурскабы? Азаматсың, кумурска так уруктабайт. Кандай? Кайсыл жандык так уруктабайт? Бардык жандык уктайт. Бирөө бар экен, уктабай турган, так эле уктабайт экен. Ал жандык. Бир жандык, кайсыл жандык такыр уктабайт, э? Ал баары эле уктайт го дейм. Кумурска так уруктабайт экен. Неге? Ал өзүнүн жаратылыштары эле ошондой экен. Так уруктабайт экен, ал функциясы жок экен, уктай турган. Ушу дайыма жумуш кылып эле жүргөн көрөбүз. Тартылган жандык ошол уктабайт го дейм. Сүрөттөгү жаныбарбы? Эй, Түшүнүктүү. Үкү. Жок. Кайсы жандык? Кумурска эмелер кирет деп болот. Кирет. Туура эле таптың, кумурска так уруктабайт. Үкү. Ал кичинекей жаныбар экен. Кичинекей жаныбарбы? Эмгекчил жаныбар. Зор экен, эмгекчил жаныбар дейсе. Карасаң, камераны көргөндө толкунданып атам. Сен көрүп жүргөн болсоң керек ал аны. Балким көрүп жүрсөм керек, Бирок эстей албай атабыз. эсей албай атам. Тоок окушу мүмкүнбү? Же үй жаныбарбы? Тоок кээде уктаганын көрөбүз да, бир бутун көтөрүп алып. Ооба. Мындан кийин билип жүрөбүз, кумурска так уруктабайт экен. Кумурскабы? Эми эле иш кылып жүргөн көрөбүз. Ооба, эмгектенип жүргөн көрөбүз, ооба. Баткен облусу качан негизделген? Баткен облусу. Баткен облусу. Эгемендүүлүктү алгандан кийин, эгемендүүлүктү кайсы жылдар алдык эле? Эгемендүүлүктү 1900 Советтер Союзу кургандан кийин Кыргыз Республикасы болуп эгемендүү мамлекет болдук эле. Ошол эгемендүү болгондон кийин бир нече жылдардан кийин сиз мисалы кайсы жылкысыз? 2002. Сизден бир нече жыл мурдаракта Баткен облусу негизделген экен. 2000. Сизге чейин болгон, сиздин төрөлүшүңүзгө чейин. 2001. 99. История Кыргызстана экен, бул. Өзүнчө область болуп, Мурда Ош облусунун курамында болгон. Андан кийин бөлүнүп чыккан. Кайсы жылдары болушу мүмкүн? Бул эме распадтан кийин болду эле. Советтер Союзу чачырагандан кийин, анан Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин, бир нече жыл өткөндөн кийин, анан Точно айта албайм, бирок приблизительно айтып көрөйүн, бир 96-97 может. бир аз кошуп кой. 98. 99-жылы өзүнчө облус болуп негизделген экен. Мындан кийин билип жүрөбүз, Макул. В 21 веке или вообще? В 20 веке. 1989 жылы болсо керек. 89-жылы биз СССРдин курамында болчук. Билем, цифрасын айтыш керек да турган. 1900 Туура. 91 9 99. 1999-жылы 12 октябрда Ош облусунан бөлүнүп, өзүнчө облус болуп бөлүнгөн, өзүнчө облус болгон. Азаматсың? Облус болуппу?
Ош облусунан бөлүнүп чыккан, билебиз, э? Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин Ош облусунан бөлүнүп, демек кайсы жылы бөлүнүп чыккан? Өзүнчө облус болуп. Ош облусунан эми 92-жылы болсо керек да. Ош облусунан Бир аз көбүрөөк. Өйдөрөөк. өйдөрөөк. Ош облусунан 2000 Ашып кеттиң. 99-жылы бөлүнүп чыккан экен, өзүнчө облус болуп. 12-октябрда. Билип жүрөбүз, мындан кийин. билип жүрөбүз. Баткен облусу, жок, Ош шаарда. Негизи билебиз да, мурда Ош облусунун курамында болгон, э? Анан кийин кайсы жылдары бөлүнүп чыккан? Россия эметкенде эме болчу, аны эстеп албай атам ошо датасын. 1999-жылы 12-октябрда өзүнчө облус болуп бөлүнгөн экен. Билип жүрөбүз, э? Хорошо экен. Бул эгемендүүлүктү алгандан кийин болгон да. Эгемендүүлүктү алгандан кийин, бир нече жыл өткөндөн кийин ошо кайсы жылдар болушу мүмкүн? Тагыраак датасын эстей албай атам. Бир 90 канчанчы жыл болушу мүмкүн? 97 ошол убактарда болушу мүмкүн да, так ошол ышып 90 убагында. 99-жылы экен. Билгенсиң, э? Билгем просто мындай. Эстеш кыйын болду да. Толкунданып кетти. Элина 3 суроого туура жооп берип, 100 сом акчалай сыйлык алмакчы. Элина кут болсун, азаматсыз ийгилик. Самат да өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп 5 суроого туура жооп берди. Болгондо да түшүндүрмөсү менен жооп берди. 300 сом акчалай сыйлык бермекчибиз. Азаматсың, Самат, ийгилик. Бегимай 4 суроого туура жооп берип, 200 сом акчалай сыйлык алмакчы. Бегимай кут болсун, ишиңизге ийгилик. Жакшы барыңыз. 1000 жылкы 5 суроого туура жооп берип, 300 сом акчалай сыйлык алмакчы. Эми сен байкуш эмессиң, акчаң бар. Куттуктайбыз. Азаматсың. Рахмат чоң. Жакшы экен, ойногула утуп калат, э? Рахмат. Азамат, ийгилик ишиңе. Чындыгында эле азамат жигит экенсиң. Максат мырза 3 суроого туура жооп берип, бизден 100 сом акчалай сыйлык алмакчы. Максат, азаматсың, ийгилик. Уранбек дагы аябай эрудициясы, билими жакшы жигит экен. 4 суроого туура жооп берип, 200 сом акчалай сыйлык алды. Уранбек, кут болсун. Ийгилик, билимиң мындан ары дагы өркүндөтө бер, э? Ушундай долбоорлор көп болуп турсун. Жаштардын билимин сынап, негизи жакшы долбоор экен, кошулам. Айтканың келсин. Чоң рахмат. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз да соңуна келип жетти. Буга чейин да айтып жүрөбүз, мындан кийин да айтмакчыбыз. Сиздерден чоң сураныч биздин каналга катталып коюңуздар. Эгерде канчалык көп катталуучу жана лайк, комментарий көп болсо, биз мындан да сонун иштеп, сонун суроолорду түзүп, сиздер үчүн аракет кылмакчыбыз. Билип кой долбоору, көрүшкөнчө аман болуңуздар.